колдоосу жок, журту жок, ортосунда ыркы жок, эл дегенге тең болбойт. Бул ырсаттары кайсыл чыгарманын башталышында кездешет. Асы Кел, бысы Каныбек романы, бысы Сынган кылыч, бысы Акындылар. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Кыргыз-Россия факультети 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата Күйүттөн үмүткө Айтматов жана Осмонов аттуу жумалык жарыялап, бир топ иш-чараларды уюштурду. Бул менен бирге 4 декабрь Манас күнүнө карата Манастануу багыты боюнча факультеттер аралык интеллектуалдык таймашолуу өттү. Бул тууралуу факультеттин тарбия иштери боюнча декандын орун басары Чыңгыз Кадыр Мамат уулу кабарлады. Жаштарды билим алууга үндөгөн бул акыл таймашка университеттин бардык факультеттеринен бирден команда катышып, жогорку деңгээлде билим таймашын курушту. Шакандын аты Чейир болуп калган себеби Жакыптын агасы Чейир өлгөндөн кийин Шаканды Жакып өзү аялып калат. Бул Чейирдин аялы болуп жүрүп, акыры аты Чейир деп аталып калган. Оюндун жүрүшү Манас бөлүмү, жер суу аттары, күтүлбөгөн суроо, макала каптар менен коштолуп, катышуучулар бир топ кызыктуу маалыматтарды ала алышты. Акыл таймаш кызуу уланып, Калыстар тобунун чечими жана командалардан алган упайына ылайык, биринчи орунду музыкалык педагогикалык факультетинин Чыган командасы, экинчи орунду гуманитардык факультетинин Арунур командасы, ал эми үчүнчү орунду табият тануу жана география факультетинин Көкжал командасы багындырды. Иш-чаранын жыйынтыгында активдүү катышкан жана жеңүүчү аталган командалар уюштуруу тобу тарабынан сыйланып, диплом жана белектер тапшырылды. Биринчи орун алган үчүн музыкалык педагогикалык факультетинин Чыган командасы. Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов, Төгөрбай Сыдыкбеков жана ушулдай эле Кыргыздын алып акындары, жазуучулары жөнүндө арналган. Мен бул жерде Алыкул Осмоновдун Сүй жана мен деген чыгармасын алып чыктым. Жана ошондой эле Кызыл алманын дагы актрисанын образын алып чыктым. Деги эле айтса кетсем, кыргыз адабияты бул негизги туу чокусу кыргыз элинин. Жалпы жаштарга айтарым жана менин тең туштарыма айтарым, адабиятка сүңгүп киргиле, китеп окугула. Китеп бул биздин жан дүйнөбүз. Мындан сырткары акыл ордо интеллектуалдык оюну да уюштурулуп, мында да ар бир факультеттин студенттери кызуу таймаш менен билим жарышын курушту. Декаданын соңку күнү адабият алыптары болгон Алыкул Осмоновдун ырлары менен поэзия дүйнөсүнө сапар алып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу адабиятка аралашты. Бул самалыктарды уюштуруунун башкы максаты жаштарды адабият аркылуу руханий жактан азыктандыруу жана кыргыз адабиятын жаратуучуларынын эмгектерин жайылтуу жана даңазалоо болуп саналат. Жаш кеткен жүзүң ылдый салааланып, ширин-ширин аңгеме куруп берип, жаш болсоң да сен көптү түшүнчүсүң, жазгы гүлдөй мен үчүн жайнап чыгып, жалбырактай кээдөксөң өзөлчүсүң. Биздин алыптарыбыз болгон адабияттын өкүлдөрү ырларын, поэзия кечесин жана башка көрүнүштөрүн алып чыктык. Декадада негизинен алганда эми ошол бир эле Алыкул Осмонов же болбосо Чыңгыз Айтматов эмес, ошо адабиятка салым кошкон жалпы эле акын жазуучулардын өнөрлөрүнө биз иш-чара өткөрүп, ошолорду эскерүү кечесин дагы жыйынтыктадык. Нурайым Адилбекова, Борон Черкешев, ОШМП жаңылыктары.